Мен тактоо иретинде эле кыскача эле кечирип койгула депутаттар. Данияр Жолдошевич, мен таң калып атам да. Биз өткөндө мыйзам түрүндө сунуш бергенбиз. Ал мыйзамды четке кагылган жок, аны мен кайтарып алгам. Төрөгага кат жазып туруп, комитет кайра мага кайтарып берген. Ошондуктан өкмөт менен силердин айырбыңар менен тескемеңердин күчүн жогот элек. Ошондуктан мен ошого таянып, сиз айткан позицияга токтолдук. Ошондуктан бул жерде кошумча силердин макулдооңардын деле кереги жок. Негизичи, себеби колуңузда турат, мен жана чийип алып барып кармаган. Ошо силердин позицияңарга мен токтоп туруп, кадим азыр бардык депутаттарга салыштырмалуу таблицаны тараттым. Асмандан алган жокмун. Бул экономика министрлиги менен өкмөттүн тескемесинен келип чыккан өзүңүздөрдүн позицияңыздарды мен макул болуп туруп, ошо сементтик ана реалтысын өзүңөрдүн берген 3% боюнча ископаемостен макул болуп атам. Ошондуктан сиз бул эмне үчүн өзүңүздүн оюңузга каршы чыгып атканыңызга мен таң калып атам да. Бул күчүн жоготкон жок силердин берген тескемеңерчи. Ошон үчүн кабинет министринин орынбасарынан да мен сурайт элем. Сиз өзүңүздүн оюңузду айтып коюңчу, унчукпай тамаша кылып отуруп атасыз. Биз Минэконом менен күйүп пишип атабыз, өрттөнүп, а сиз унчукпай отуруп атасыз. Силердин тескемеңерге каршы чыгып атпайсыңарбы? Мен силердин тескемеңерге баш ийип туруп, немеге кодекске изменение киргизип атам. Макул, биздин айткан 358 болбосо, анда өзүңөрдүн берген сунушуңар боюнча 359-дун экинчи бөлүгүнө киргизейлик. Сементти өзүнчө 3% деп өзүңөрдүн айтканыңарга мен макул болуп берип атам. Азыр мен ошол материалдын бүт барын депутаттарга жөнөттүм, себеби түшүнүктүү болсун, түрдүү сөз боло бербесин депчи. Мен жаңылык киргизген жокпуз биз. Рахмат, Надежда Зимовна, буну добуш менен чечебиз деп башында сүйлөштүк, сиздин добушко коебуз. Себеби Данияр Эрмекович, министр өзүнүн чыныгы жүзүнү көрсөтпөйт атат да. Өздөрүнүн позициясын туруш керек да. Жана мен жанына басып барганда өзүбүздүн позициябызды карманып атабыз деп мына Искендер мырза айтты, орунбасары. Рахмат. Эмне үчүн эки сүйлөшөт? Мен ошолго жаным кашайып атат. Рахмат, Надежда Зимовна.